Максат 189 кошу 608 амалын кантип аткарууну билбей турат. Максатка 189 кошу 608ге барабар болгон туйунтманы тандап алууга жардам бер. Келгиле анда максатка жардам берели. Демек, биздин жоопторду байкап көрсөңөр, бул жооптор разряддык кошулуучуларга ажыратылган түрдө берилген. Анда эмесе биз 189 кошу 608ди мамыча түрүндө кошуп жообун тапсак, бул жерде андай жооп жок. Демек, биз бул 189 кошу 608 амалын, кошу амалын биз разряддык кошулуучуларга ажыратып, андан кийин кошкондо бул варианттардын кайсынысы болот? Ошону ойлонуп көрүшүбүз керек. Андыктан силер кааласаңар 189ду жана 608ди разрядтарга ажыратып, андан кийин кошуп алсаңар болот. Же болбосо бул жердеги варианттардан бул кайсынысы болушу мүмкүн таап алсак болот. Мен бул видео сабакта бул жердеги варианттарды колдоном. Анда кеттик. Биринчи вариантта 100-дүк, 600-дүк, 8-10-дук, 9-бирдик, 8-бирдик дейт. Экинчи вариантта деле 100-дүк, 600-дүк деп жазылган. Анда биринчи мен жүздүктөрдү карап көрөйүн. Бул жерде 100-дүк, 100-дүк, 100-дүк. Бизде демек 100-дүк бар. Бул жердеги 100-дүк мына. Мен 189 дегенде бизде 100-дүк бар. Андан кийин дагы жүздүк бар экен. Бул 600-дүк, 600-дүк, 600-дүк. Бул кайсы 600-дүк? Бул экинчи кошулуучудагы 600-дүк. Мына 600 дегенде бул жердеги 6. Демек, бул 3 вариант тең азырынча туура. Кийинкиси 8-10-дук, 8-10-дук, 8-10-дук. 3 вариант тең бирдей экен. Анда бизде 8-10-дук барбы? Бизде 8-10-дук бул негизи кайталап кетейин. Бул бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр. Жүздүктөрдү биз таптык. Ал эми ондуктардан 8-10-дук бул жерде бар. Демек, бул ушул 8-10-дук болсо керек. Анда бул 8-10-дук мына. 8-10-дук, 8-10-дук, 8-10-дук. Кийинкисинде бизде бул жерде дагы ондук бар, бирок бул 0-10-дук. Бул жерде 0-10-дук деген жок. Бирок 0-10-дуктун ордуна 8-10-дук деп берилген. Бизде 8-10-дук барбы? Же 9-10-дук деп берилген бул жерде. 8-10-дук, 9-10-дук. Бул 8ден сырткары. Мына, бул 8ден сырткары. Дагы 8-10-дук же 9-10-дук барбы? Жок, анткени бул 10-дуктан сырткары, бул жерде бир гана 0-10-дук бар. Анда бул эки вариант туура эмес. Анда калды бизге бир вариант. Бирок аны деле аягына чейин текшерип коелу. Бизде 9-бирдик жана 8-бирдик бар. 9-бирдик, анда бул жердеги 9-бирдик жана 8-бирдик, бул жердеги 8-бирдик. Демек, биринчи вариант туура экен. Келгиле анда дагы бир мисал чыгарып көрөлү. 525 кошу 379 амалынын мааниси кайсы жоопто туура берилген? Демек, биз бул жерде жоопторду байкап көрсөк, анда бул жоопто деле разряддык кошулуучуларга аталыштар аркылуу эмес, разряддык кошулуучуларга бөлүп, андан кийин кошуу түрүндө берилген. Келгиле эми биз варианттардан эмес, биз бул сандарды разряддык кошулуучуларга ажыратып жазып, андан кийин кошуп көрөлү. Демек, 525 500 дегенде бизде демек 500 бар. 500 25 демек ондуктардан экөө бар. Кошобуз 20-ны. Ал эми бирдиктерден 5 демек мына 5. 525 бул 500 кошу 20 кошу 5ке барабар. Ал эми 379 бул жерге 379 бул барабар. 300 дегенде 300-дүк. Демек 300 ондуктарда 7 турат. Демек 70. 7-10-дук. Демек бул жерге кошобуз 70 деп. Ал эми 9 бирдик. Демек дагы 9 бирдик бар. Эми ушуларды кошкондо бул жака кошуп алсак, анда бизде жүздүктөрдөн 500-дүк, 300-дүк. Демек 500-дүк. Кошобуз 300-дүк. Бул жердеги экөөнү коштук. Мына бул жака кошуп алып келдим. Андан кийин ондуктарда 20 жана 70. Демек 2-10-дук жана 7-10-дук. 20 жана 70. Андан кийин бирдиктерден 5 жана 9. 5 жана
9. Бұл біздің жауап. Демек, бұл жауап бізде бар ба? 500, 500, 300, 300, 20, 20, 70, 70, 5 жана 9. Демек, екінші вариант тора.